Жакынкы жылдарда жашыл технологияны колдогондордун саны көбөйөрү талашсыз. Бүгүнкү күндө экологияга зыяны тийбеген технологиялар ойлонуп табыла баштады. Алардын бири суперчарджер. Биз бул тууралуу бүгүн баяндап беребиз. Борбор Азияда Маткасымов компаниясы алгачкылардан болуп Кыргызстанда электромобилдер үчүн зарядка жасап чыгышты. Суперчарджер бул электромобиль үчүн зарядка. Ал учурда Борбор шаарга коюлду. Каалоочулар келип унааларын зарядтап кетсе болот. Электромобиль үчүн зарядка иштеп чыккандардын бири Кубан Абдыбеков бул боюнча кененирээк айтып берет. Буну зарядная станция деп коет орусчасы. Бул Центральная Азиядагы биринчи продукт. Бул суперчарджер. Бирок азыркы этапта биз биринчи прототип болуп атат. Бул Кудайым буйрса, мол жайдын башына чейин массовый производство линиясын биз налаживать этебиз, Кудайым буйрса. Бул автоунаалардын инфраструктура түзүү максатында биз Кыргызстандан чыгарганга аракеттенип атабыз. Кудайым буйрса, бул биз көрүп атасыздар. Биринчи прототип чыкты. Кудайым буйрса, жакында массовый производство чыгарабыз. Айтып кетким келип атат, комплектующий Кытайдан заказ берип атабыз, Кудайым буйрса. Корпустарын, сборка, установка, сервис этаптарын өзүбүз кылабыз буйрса. 70-80% иштерди бул Кыргызстандын Кыргызстандын детальдары бизден чыккан. Бул прототипти чогултканга бизде заводубузда технологичный, высокотехнологичный оборудованиялар болгондуктан биз бир модель жасадык буну. Если массовый производство кылсак, бир оборудованияга где-то 3 күндөн 4 күнгө чейин талап кылыныш мүмкүн да. Баасы 200 000 сомдон өйдө. Бул моделине жараша. Модельдер тууралуу. Модели 1-2, мод 1, мод 2, мод 3, мод 4 модельдери бар. Мод 3 менен мод 4 бул трехфазный электричество менен кубаттандырылат. Мод 1 менен мод 2 болсо, жөн эле однофазный 220-240 вольт менен заряддалынат. Трехфазный болсо бул 380ден башталат. Биринчи очередь биз Новотель отелине орноштуралы деген максатыбыз бар. Биринчи орунда, андан кийин Ыскөлгө кетип бараткан жолдорунда Боомгатчыгай, Каракол, Балыкчы, анткени биздин көп жарандарыбыз Ыскөлгө эс алып атышат, кышында горнолочкага барышат, жайында көлгө барышат. Анан электромобилдери, автоунаалары бар адамдар кыйналып калып атат кичине. Ошондуктан биз суперчарджерибизди ошо Ыскөлгө орнотолу деген максатыбыз бар. Колдонуу условиясы боюнча любой адам бекер эле келип эле сайып колдоно берет. RFID система деп коет, ошол RFID система карта менен келип считывать этип эле алып колдоно берет. 100 мүнөттүн ичинде, если тагыраак айтсам, 1 саат 39 мүнөттүн ичинде заряддалат. Бул мод 3 модели. Эгерде суперчарджер, эгерде ошол аймакта деген электроэнергиясы, если позволяет потенциал, за 15 минут заряжает, например, Tesla, который объем 90 киловатт, да? Биз бардык типтеги мод 1, мод 2, мод 3, мод 4 модельдерин чыгара беребиз. Биз дагы настенный суперчарджерлерди Кудайым буйруса пландаштырып жатабыз, ал дагы адамдардын үйлөрүнө коебуз, организацияларга кое беребиз.